Саламатсыздарбы? Бүгүн 7-айдын 7-си 7-июл 2023 жыл. Көп жылдан бери эскертип келдим. Ушул адамзат кризиске такалаарын, доор талабы башка экенин, ушул азыркы бийлик Кыргыз мамлекетиндеби, дүйнөдөгүбү бийлик, мамлекет башчылары эч нерсени ошо чече дагы, жетектей дагы, токтото да албай калаарын, аалам астында, табият астында адамзат алсыз экенин, табияттын кырсыгын соту дагы, уюму дагы, партия дагы, бийлик дагы, байлык дагы токтото албасын айтып келдим эле. Мына ушул мен айткандын баары көрүнө болуп атат. Мына Кыргыз жергесинде эмне гана амалды кылбады, айылдап түлөө өрүп атат. Ошо жаздан бери жамгыр сурап. Ар кандай жамаат өз билгенче кылып сакабалар антип сураган жамгырды пайгамбарыбыз мындай кеңеш берген дегендей дубасын кылып, суранып, тиленип, мындай табияттагы жамгырын сурап эч нерсени чече албай атат. Жамгыр деле берилген жок. Казакстан жергесинде пророктун чачын алып келдик деп Павлодар областында. Ошо Кудай деп жүргөн адамдар, диндеги адамдар суранып тиленишти, сыйынышты, эч нерсе бербеди. Мунун ушунун болоорун мен диндештикке, дин менен дагы, медицина дагы, байлык, бийлик, саясат дагы эмне бир туткан жердик мыйзамдар бар. Ошонун баары алсыз болоорун, доор талабы башка экенин эскертип келгем, түшүндүрүп келгем. Бүгүн дагы ушул айтып коеюн деп атам. Мындай деп түшүнүш керек да, ар бир адам. Кудай ааламдагы энерге Кудай 1998 жылы ошол кылым тогошоордо 21 кылым башталып атпайбы? 100 жыл толуп, 20 кылым бүтүп, ар бир 2000 жылда бир бурулуш болуп турат дегендей, 2000 жыл толуп, 2001 жыл башталар астында Кудайдын буйругу менен адамзаттын, дегеле адамзаттын, момун мусулмандынбы, аталган капырдынбы, жөөттүнбү, дагы эмне деп аталат, ким кандай атаса дагы, интеллигенттинби, дегеле адамзаттын теги адам ата көрүнүп, анан аян кабар берилип, Кудай адамзатка жаңы жол жобо берип атат да. Жаңыча талап коюп атат. Кыргыз тилинде, Кыргыз жергесинде. Анан ушул билдирүүлөрдө ошо берген аян 10 жыл жазылып, анан ааламдан буйрулган буйрук да мунун баары. Арстан, ошол Алайга барып Арстанбек Абдуллаев
алай атка конуп, арстан алай атка конуп ааламдан билдирүү болуп. Чыңгыз ханды деле Темучин болсо, анан көк асманда сен Чыңгыз хан экенсиң деп анан аты өзгөрүп атпайбы? Ааламдык билдирүү да ата. Көк асман не деп атат дейшип. Андан кийин анан ал Чыңгыз хан болуп атпайбы? Ага чейин эле катардагы жылкычынын уулу болгон болсо, кор болгон адам болсо, эми буйрук экен. Дүйнөнү бийлеп турду го бир мезгилде. Ошол сымал алай бош калды, Арсылай дүйнөгө кол салды делип. Аян алайга түшкөн аян Арсылайга өткөнү закон болуп, көрүнө болуп, аян эми түштө ал көрүнө болгон жок. Мисалы түштө деле аян, түш аян. Ал түндө болду, же күндүз болду, уктадың, таңга жок. Же көзүң жумулуп кеттиң, же ооруп аткандабы, же да бир нерседе. Ал аянда, ал көрүнө эмес. Мында болсо ошо аян алайга түшкөндө аян болуп, Арсылайга өткөнү закон болуп, көрүнө болуп ошол аяндын баары. Анан ошо Кудайды эми ар ким ар кандай атаар, бирок чынык аты ошо Теңир ата. Мен көрүнүш көргөндө дагы ушундай көрдүм. Теңир атаңмын деп көрүнүп. От менен тосуп кой деп, булут жылдырып кой деп, вирус жөнөт деп, мындай окутту дегендей, ошондо Теңир атаңмын деп көрсөттү. Эми ошо Теңир ата адамзатка жаңы жол жобо берди. Жаңы доордо. Улутуна, жынысына, агына, карасына, жашына, карысына карабай шарт окуду. Илимге ишенбеген инсан илдеттен арылабы делип, анан ошо суроо жоопто мындай деген жер бар. Илим бул Кудайдын эле жол жобосу. Мына бул илим, аян, илим бул Кудайдын жол жобосу. Илимге ишенбеген инсан бул Кудайга ишенбегендик. Кудайга ишенбеген адам, илимге ишенбеген адам илдеттен, сыноодон, кырсыктан эч качан кутулбайт деп жаңы жол жобо берди. Ошо жаңы жол жободон анан айтылып атат. Ак карага түшүп кеткенсиңер, эми адамгерчилик барбы? Адамгерчиликке жатпайт да, бул адамгерчилик эмес да дегендей, жок дегенде ошо бир адамдык сапат, орустар айткандай человеческие качества дегендей. Сапат, кадимкидей эле бир сапаты, ар бир оокаттын сапаты бар го. Ошондой сапат. Анан ошо адамдар анан ошо арбайлык сапат. Жаңы доордо арбайлык сапатка өтүш керек болуп атат. Арбай улуу да. Баягы Аллах велик дегендей, ал же болбосо высшие силы дегендей бийик күчтөр да. Тирүү бойдон ушу арбайлык сапатка өтүш керек болуп атат. Кудайдын жол жобосу, талабы ушул болду. Анан инопланетандык деп коет экен, эми бөлөк планетанын бийик жана 7 катар ааламда жашоочулардын деңгээлине өлбөй туруп жетиш керек. Анан алипеде Адан башталып аягы Ядан бүткөндөй 36 тамга, 32 тамга. Мында дагы ошол жөнөкөй эле мисалга аял эркектин кандай болуш керек берилген. Мисалга аял дүйнө элинин түзүүчүсү, аялдын жан дүйнөсү жакшы жака өнүксө өнүктүргүч, көрктөндүргүч, жаман жака өнүксө жегич, эриткич зат. Аялды Кудай алсыз жаратты, бирок өзүнүнки кудуретти, жоопкерчиликти, көтөрүмдүүлүктү, кечиримдүүлүктү, билимдүүлүктү, амал көйлүүлүктү берди. Демек жердин мындайча айтканда Алласы аял. Аял жан дүйнөсү жарды эркекти жана колдосо, мактаса, коштосо, ал эркек жоокер болот, баарын жеңет, жетишет. Маймылдай эркекти аял мактаса мугалим болот. Карасаңыз, эненин сөзү эле эмес, ошо сөзүнүн, мээриминин, төккөн мээриминин энергиясы бар экен да, баягы Кудайдан сурагандай эле адам ошо аял
жоопкер экен. Аял о дүйнөгө барганда балдардын тарбиясынан мурун дагы эрдин тарбиясына биринчи жооп берет. Делип эркек бул сырткы эле тон, коргоп туруучу. Эркек кысылгандуу болот, эркек акыл иштетет, эркек эне сыпат коюш керек жаңы тоордо. Эркекте ошол эне кандай көтөрүмдүүлүк болсо, көтөрүмдүү болгон үчүн 5 баласы менен калса да балдарын багып чоңойтуп атат да. А эркек 5 баласы менен калсын, аял иштеп жөнөйт да, баарын тапшырып да эжесине берет дагы деп кутулуп жөнөйт. А көрдүңүзбү? Жоопкерчилиги. Деги эле мындай ичтеги эле клеткасынын, жүрөгүнүн, башынын, жоопкерчилигинин, уятынын жаралышы экөөнүн айырмасы. Ушинтип берилип, бул билим берилди, билим. Кадимкидей эле мына институтка деле педагог болоордо, же медик болоордо, врач болоордо деле биринчи жөнөкөйлөштүрүп окуткандай эле, мектепте деле алифбени окутуп, анан сүрөт тартууну окутуп, анан черчениеге өтүп, анан математика, высший математиканы окуткандай эле, анан колледж, техникумда өйдөлөп окуткандай, акырында институтта ал интеллигент адам, институт бүткөн адам балдарды окута алат. Институт бүткөн врач окуду, кысталып окуду, кыйналып окуду, а бирок адам да арылап калды. Врач, хирург адамды сойду, тикти, жаратын алды. Врач, гинеколог аялга маани кылды. Врач, стоматолог тишти окуп чыкты. Жалпы анатомияны окуп чыгып атат да, жалпы нерв системасынан кан айлануу болгон анатомияны окуп чыгып атат. Көрдүңүзбү? Бул адам башка айылда жүргөн bir койчуну, жылкычыныбы, бадачыныбы теңегенге болбойт да, билиминен. Ал медицинаны эле окуган жок да, ал политиканы окуду, ал психологияны окуду. Ошол сымал Кудайдын карасаңыз акылдуулугун билим берди, жаңы доордо кантип жашоо үчүн. Билимин берип, аян катары адамын чыгарып айттыртып, ошол адамды өстүрүп, эмнеге андай болуп атат, арбайлык, инопланетандык, периштелик сыпатка жетиш керек дегенде, 21-кылымга чейин адамдын гени жетилди. Техника ойлоп тапты, баарын мындай таң калбай деле калды. Ушундай болуп турбайбы деп мындай кабыл алып атабыз. Мына телефондордо техниканы 30 жыл мурун мындай жок эле, ашып кетсе 2000-жылдары 92-95 жылдары биз Кател деген телефон көтөрчүбүз. СМС жок эле, анда алёда деген эле бар эле. Кийин СМС чыкты. Андан кийин фото чыкты, андан видеосу чыкты, анан интернет, анан сүрөтү чыкты, анан бири-бирине ыргытуу. Ал кезде bir айда $3000 коротчу элем. Bir телефондун эле аван платасы разговоруңа $3000 Кателге. Bir эле адам. Эң эле ылдый жагы $500 болчу, доллар менен саналчу. Азыр болсо bir айда 500 сом көтөрүп коюп эле колдонуп атпайбы? Мына ошол сыяктуу көрдүңүзбү, адамдын гени жетилгендиктен ушунча нерсени муну колдонуп койдук, мындай эле таң калган жокпуз. Ошол сыяктуу адамдын гени жетилгендиктен аалам күчтөр жерге түшүп келип, эки дүйнө жоюлуп атат. Асманда Кудай болгон, Теңир Ата. Ал Арстан Алайды кийди дагы. Арстан Алай адам болбой, Кудай болуп калды. Кудай болбой, адам болуп калды Арстан Алай. Эми адамдар пенде болбой, периште ылдый түшүп, периштеби пендени кийип, пенде периштеге айланып, анан ошол Кудай убада кылган, Теңир Ата убада кылган бейиш деген жашоо жерде башталган атат. Эми ушул жашоого жараксыз болгон адамдар 30 кырсык буйрулган бул жерде. Бала чакасына, ден соолугуна, малынан, пулунан, бийлигинен, байлыгынан жарым жандуу болуп калат. Түшүнөн, мүнөзүнөн делип. Мына ушундай кырсык азыр көрүнө эле болот. Пикир келишпестик, улуттар аралык, үй бүлөлүк,
Согуш болуп атат. Мамлекеттер тирешип атат. Үй бүлөдө бирин бири өлтүрүп коюп атат. Бирин бири жерип атат. Эмнеге болуп атат бул? Ошо Кудайдын буйругун аткарбагандыктан болуп атат. Азыр жөн эле мына дүйнө мамлекеттери, чоң мамлекет мен бийлейм деп атат. Бирок Кудайдын буйругун аткарбагандан кийин бийлик жүрбөйт экен, дал кырсык алып келет экен. Мына кулап атат, кыйрап атат. Россия, Украина, Европа, Америка, Кытай эмне болуп калды? Ошол согушка байланыштуу эле экономикалар түштү. Вирус башталганда эмне болду? Экономикасы түштү, саясат түштү. Ошондуктан биринчи бул ааламдык жашоо келди азырчы. Бул Кудай десе эле, бул динде деле Кудай дей берет да, Кудай башка, жашоо башка деп атат да азыр. Жок, андай эмес. Бул ааламдык жашоо келди. Мурун Кудай жок деле жашай берген, атеист болуп деле жашай берген, ишенбей деле жашай берген. Дини жок деле жашай берген. Азыр болсо Кудайсыз жашоо жок, жаңыча жашабаса болбойт. Анткени адамдын жаны Кудайга гана тиешелүү болгондуктан духу түшүп баштайт эмнегедир, жаңыча жашабаса. Воздух, духов возит дегендей абанын составы өзгөрүп баштады көзгө көрүнбөгөн менен. Аалам күчтөрү эле жерге түшүп алды деңиз, мындай эле көрүнгөн адамдай эле тегерегинде арбайлар турат деп түшүн. Ошолорго жараша мындай, ошолорго жаккыдай жашабаса эле кырсык болуп атат да. Ошондуктан эң биринчи азыр адамдын аң сезимин өстүрүү деген ушул да, жаңыча. Ал өстүрүү десе жөн эле бир сүйлөп атат. Өткөндө бир ак үйдө бирөөлөр атабыз мындай болгондо, анан мындай болгондо деп эле бир мындай эски бир уламыштарды айтыпчы. Аны менен адамдын аң сезими өспөйт да. Ошондуктан билимин берди мына. Кадимки эле билим. Бул биринчи аян болуп түшкөн, анан китеп болуп чыкты Арстаналайга келгени. Анан ал аян жоюлуп, алай өчүп, Арстаналай алайга талып, Арстаналай дүйнөгө кол салып, Кудай катары пендечилик жоюп, ошо 2010-жылдан баштап, жана арабский весна, революция тиги бут 2000-жылдан башталды баардык нерсечи. Күн өткөн сайын күчөп атат да. Мисалга армияга барсаң да устав окутат, китеп окутат, устав. Кандай жашаш керек, кандай иштеш керек, кайсы убакта туруш керек, эми аткарбасаң, аны куппахарес кылат. Аткарсаң, астыңкы солдат болосуңбу, астыңкы офицер болосуңбу, прапорщик болосуңбу, поощрение. Отпуск. Поощрение. Анысы кандай да азыр ошондой эле ааламдын талабы келди. Кудайдын талабы келди. Кудай жерге түшүп алып, ана мен Кудаймын деп эскертти. Кудайда эч күнөө жок. Теңир ата дегендей, ошо мен кандай жөнөкөй болсом, Теңир ата ошондой жөнөкөй экен да. Анан биринчи эскертип деп, күнөөсү жок, Кудай өзүнүн мойнунан алып салды күнөөнүн баарын. Ана берди. Деди. Эми адам баягы билимсиз, мисалга эч ким билимсиз оокат кыла албайт да. Мисалга депутаттарды деле сурап атпайбы, дипломуңар жасалмабы, чынбы деп. Анткени баары бир билим керек да. Түшүнүк керек. Көчөдө машина айдап баратсаң, трактор айдап баратсаң деле водительский удостоверение. Ал правиланы билиш керек, ал техниканы билиш керек. Ошондой талаптары бар да. Дагы эмне билим. Мейли чабан болсун, ал деле мейли диплом албаса дагы башынан жашоо өткөрүп, практика өткөрүп, уста болду да. Билим болду. Атаң Кудайың дегендей, атаң балага караганда өтө көбөйдү да, анткени 20-30 жыл жаш үйдө болсо, мүмкүн чоң ата болсо 50-60 жаш, 40-50 жаш улуу болсо да көп нерсени көрдү да. Ошон үчүн ал баланын бүгүнкү кылып аткан кыялы, ою, бул чоң ата үчүнбү, ата үчүнбү, ал жараксыз эле, балам ага барып болбочу дейт. Андан эч деле жыйынтык чыкпайт дейт. Бая Кудайдай эле айтат.
Ансыгандай дагы ушу арбайлардын астында адамдын жашоосу ошол жараксыз болуп атат да. Анан эми ошо атадай болбосо, ата менен тең бол, атадан артык бол, кем бол дегендей, арбайларга, ааламга, ошо улуулукка жакпаса, жашатпай атат да. Ошон үчүн кырсык болуп атат. Билимин берди, аян катары түшкөн, ал ачыкка чыккан закон болду. Көрүнө болду. Көмүскө көрүнбөгөн Кудай келди, көрүн адамды кийди, эки дүйнө жоюлду. Эми Кудай азыр асманда болбосо, бир адамды кийип алган болсо, ошон үчүн айтылып атат да, Кудайга сыйынбагыла, сырдаш сыйкырга сиетиштет депчи. Сырдаш кел, илим ал. Ааламдагы акылдуу зат дегендей көрдүңүзбү? Адамды кантип өстүрүүнү мына сүрөтүнө чейин түшүп, аалам сыр ачылып. Анан эми буйрук түшсө бул жер жашоосуна ааламдык жашоо болгон атат. Бул доор өзү ошол ааламдык жашоо. Ааламдык жер жашоону глобализация дей берет экен. Жок, андай эмес. Бул аалам, жети катар аалам бар дегендей, ошондой түшүнүк адамдын гени жетилгендиктен анан талап кылып атат баягы. Гени жетилген бала эртең кыз эне болот, бала эртең ата болуп атпайбы? Гени жетилгендиктен өспүрүм кезинде анда даже ой жок да. Ошондуктан калган саясат, маданият бүгүнкү күндөгү мисалга государствода болуп аткан саясат, маданият, болгон аракет, медицинага жумшап аткан каражаттары, окутуп аткан окуу жайлары, ар кандай агым диндер, алардын аракети, умрага барып атабы, ажыга барып атабы, даават кылып жүрөбү? Жараксыз. Улуу маданият болуш керек, арбайларча маданият. Мисалга, адам улуу болсо, улуулар отурса, улуу сөздөр сүйлөнөт, улуу жашоо болот, маданият башкача болот да, мындай көз караш башкача болот, түйүшүк башкача болот, түшүнүк башкача болот. Анан төкмөлөрдү төктүртүп коелу, айтыштырып коелу, анан манасчыларды айтыштырып коелу. Эми ал жаңылык деле эмес, ал маданиятка деле жатпайт. Маданият деген сөз ар бир адам улуу маданияттуу болуш керек, ар бир адам. Мисалга, улуу кишилер керегем сага айтам, келиним сен ук дегендей, мындай улуу маданият менен мамиле кылып атпайбы? Мындай жүзүн айтпай, бетин айтпай, уялбагандан өзүң уя ал дегендей. Угум сага айтам, уулум сен ук дегендей, бирөөгө мынтип айтканда, көрдүңүзбү? Ар бир адамда улуу маданият. Анан ошол улуу маданият, улуулук болгон кезде ошондо эл арасынан улуу бир саясат пайда болот. Улуу саясат, улуу маданият болгон кезде улуу түйүшүк тартат. Улуулукка үндөйт, куткарат. Доор талабына, заман талабына жараша адамды окутат. Анан ошондо кырсык токтойт. Кудай, аалам качан кырсыгын токтотот дегенде, адам кызматын, милдетин билбесе, аткарбаса, кырсыктын түрү ар кандай. Кудайдын ачыктан эскертүүсү дегендей, ошол адам неге келиптир, доор кандай экен, ошо арбайдай, периштедей жашап калган кезде, ошол милдетти, ошону миссия катары аткарып калган кезде анан кырсыгын токтотот. Ага чейин кырсык токтобойт. Эмоция болуп атат. Эл көчөгө чыксаң, больницалар толтура дейт, психбольницалар андан толтура дейт, операция болгондор мындан толтура дейт.
өлүп аткан мындан көп, эчкеге жетпей жүргөн мындан көп. Боло берет эми бул өзү кризис да. Адамдын аң сезими өспөсө, мисалга, оора боло берет да. Бир жерге бир каражат үчүн оора болуп барат. Же болбосо бир жараксыз билимди окуйт, диплому калат. Акчасы кетти, өмүрү кетти, убактысы кетти. Анан коомдо эмоция болсо нервиштетет. Нервиштеткен адам бир күнү жини чыгат. Нервиштеткен адамда бир күнү кысылуу болот, кыжаалачылык болот, оор басат. Ошондуктан айтайын дегеним, Кудай аян катары аянын бергенде, арыстан ылайык өткөнү ал закон болуп, мындан өткөн чындык да жок, мындан өткөн куткаруучулук да жок. Эгер бир куткара турган жер болсо, анда кайрылат элек медицинага, медицина куткара тур. Жок, медицина адам ооругандан барып атат да, адам неге өзү ооруш керек? Аң сезими бийик болсо, духу көтөрүңкү болсо, үмүтү, көңүлү көтөрүңкү болсо, оору болбойт да, эмоция болбосо. Эмоция болду, нерв болду, кыжаалат болду, больница эмне кылат ал? Медицина эмне кылат? Успокаивающий сайып коюшу мүмкүн. Айле кетсем бир ириң-бириңди, жара параңды ала турушу мүмкүн. Рогатаев жана айтты. Көрдүңүзбү, уже медицина анда сактабай калды. Андан кийин ар кандай агым дин, ар кандай дин, мейли пир туткан дин. Кандай дин болсо, ким эмнеге сыйынса деле. Суранды, ыйланды, тиленди, аң сезим өскөн жок да, жүнү сурана берет да, эмнеге суранып атат. Мындай болуп атасың да, атаңа сен кызмат кылган жоксуң, энеңе сен кызмат кылган жоксуң, бир кесип алган жоксуң, анын бир үмүтүн актаган жоксуң. Алла бейчи, ата бейчи, апа бейчи дей берсең, апаң деле кыжаалат да. Берейин де сөзүңдүн башың аябай ылдый болсо, сөздү түшүнбөсөң, могу көрүнө жашоону түшүнө албай атсаң, эмнеге жаралганын билбей атсаң, анан эле площадьта топтолуп алып эле анан паленча миң адам намазга келди деген ал мактаныч эмес да. Ошол өзү оң жолдобу, заманга туура келип атабы, бараткан багыты туурабы, үндөп атканы туурабы? Ал деле бир кайра кризиске такалып калып атат да, аң сезим өскөн жок. Бир кызмат кылайын деген жок. Ушу сыйынып коюу эле бир Кудайга кызмат кылуу. Сыйынып коюу Кудайга кызмат кылуу эмес. Тиленип коюу, намаз окуп коюу, же дагы бир мазарга барып коюу, ал кызмат эмес. Кызмат деген, мына периште кандай кызматта болсо, сен да ошо бирөөнү өстүр, өйдөлөт, периштелик деңгээлге жеткир. Жаның периште болчу асмандан келгенде. Пендеге эле айланып алгансың. Бу адамгерчилик бар болчу, улутка бөлгөн эмес, жыныска бөлгөн эмес, динге бөлгөн эмес. Аялды буюмдап эле төртөөнү байлап койгон эмес. Же болбосо атасы турганда сакал койгон эмес. Сакал деген өзү бир улуулукту кармайт. Ал сакалдуу киши деп коет. Ал сакалдуу киши деген далайды көргөн адамды айтат. Ал сакалга сен арзыбайсың. Ал деген бир аура да, сенин аураңда. Кийип жүргөн кийимиңе жараш. Зыңкыйып турат да, адам деген өзү чыкыйып турат. Мисалга военныйды элестет, өзүнүн формасы бар, чыкыйып турат, өзүнө жарашат, кепкасы бар, погону. Генералский формаларда эмне деген айырмачылыктар бар. Штанындагы кызыл полоскасы бар. Анын ошо сакалы деген ошо да, ошон үчүн генерал, ошон үчүн погонун карайт да, погонду жөн эле ала бербейт да адам. Жылдызчан жөн эле албайт, эмгегине жараша. Ошон үчүн анан должностуна карайт, анан погонуна карайт, анан жүзүнө карайт. Ошо сыяктуу бир нерсени көр, бир нерсени түшүн. Ошон үчүн ал мекен үчүн күрөшкөндүр, ал бир чындык, тынчтык милицияныкы болсо дагы. Күндөп түндөп күзөт өтөгөндүр.
Өйдүлдүйдү башынан өткөргөндөр ошого карап сыйлайт. Медицинада деле врачтыгына, анын кандидаттыгына, анан науканы ачылыш жасаганына, эмгегине карап, анын заведующийине же старшийине, медсестра дегендей бир старшейлигине, эмгегине карап, анан ошого жараша атак даңк берилгендей, адамга да ошол эми сакал деген ал жөн эле берилген эмес. Ошон үчүн аксакал деген бекер эмес да. Сакалың болбосо да бир аксакалдык сыпат жокчу, кошаматчы, алдамчы, ал эми өзү жакшы эмес да. Аура деп коет да, адамдан көрүнүп туруш керек. Жүзүнөн көрүнүп туруш керек, сөзүнөн, ниетинен, пейилинен, билген билиминен. Аттын деле жоргосу бар, кашаңы бар, аксагы бар, желгени бар, күлүгү бар. Ошого жараша бөлүнөт да. Адамдын деле ошого жараша мындай орду бар да ар адамдын. Көрдүңүзбү? Адамдын аң сезими, мына ааламдагы акылдуу заттын карасаңыз кандай берген, кантип адам болуш керек, кантип арбай болуш керек, жерде кандай жашоо, арбактар жашоосу кандай, көп нерсе бар бул жерде. Инопланетандар жашоосу кандай. Мына Кудай талабы башка болгон үчүн мына табият деген абада, воздух. Ал Кудайга баш ийет. Эл тетирледи, Кудай өз билгенин кылып кое берет. Жаңы Кудай. Табият аркылуу адамзатты башкарат. Эсептешкени келди, соттогону келди, өскөрткөнү келди, өстүргөнү келди. Оңдогону келди. Бир кезде ошо күлкү катары көргөндө, эми ааламга карап күлбөй эле кой. Арстан алай Кудайым деп чыкты. Эми ушунча нерсени башынан өткөрүп, ошончо атак даңк берип, ошондон үчүн жаралып келген үчүн, Теңир Ата ишеним берген үчүн, бирөөнү деле талантын карап ыраазы болосуң да мындай, сыймыктанасың. Ал сенде жок. Мүмкүн сүрөтчү. Кум менен сүрөт тартмайт, таң каласың го. Же түк макын. Же болбосо обончу. Эл арасынан эле чыккан. Ал дагы бир дар да, дар. Кудайдын берген бир дары. Ошол сыяктуу Арстанбай дагы ошо Кудай ролун аткарганы келген. Кудайдын сөзүн сүйлөдү. Ыйлай, сыктай, күлсө, соттосо дагы кайткан жок чындыктан. Көзү көрүп турганса, мээси жетип турса адам кайтабы? Эмне кылат? Кудай эсептешкени келди. Эсептеше берет касиети менен. Манас Ата көрүнүп мага, мен кыргызды курап журт кылсам, дүйнөнү курап журт кыласың сен деди да. Ал кара күч менен болсо мен касиет менен кылам. Энерге отуруп алса адамдын анатомиясы астрология ролун аткарат. Арстанбайдын батасы бир мамлекет өнүкпөйт. Баягы бирөөнүн көзүндө бар, бирөөнүн сөзүндө бар дегендей, Кудай энергиясы кийсе, баягы Кудай көрүп аткандай эле да. Жек көрсө ал жакшы болбойт. Деп жаман көрсө сөзүндө энергия бар. Оюнда энергия бар. Адам туура эмес жүрсө, туура эмес жашап атса адамзат, туура эмес багыт берип атса, туура эмес адамзатты алып кетип атса, анан өнүгүү болбойт да. Ошондуктан Кудайдын келгени жерге чындык, билимин бергени чындык. Кудай өзү келбейт экенде эми. Ал бул доорду таңга муктаж болот экен. Ооз сүйлөш керек экен, баш ойлонуш керек экен. Кол бир ишарат бериш керек экен. Дух бир соттош керек экен. Боор бир мээрим төгүш керек экен. Ошентип азыр анатомия мурун аял эркек ролун аткарса, азыр астрология ролун аткарат. Астрология аалам ролун анатомия аткарбаса ууланат. Рак, шешек, бесек, жара, кызамык, вирустун түрү анан взорвется дейт да, космостун мусорун станет, өлүп калат. Жоюлат ба, космостон мусор калып калды жерге келип. Адамдын телосу ааламдын ролун аткаргандыктан космос саналат да. Болду эми кандай десеңер дагы, адамзат кандай десе дагы,
Açыкta Кудай пайда болгондон кийин, açыкта билимин бергенден кийин, açыкта талабын койгондон кийин, açыкта чындык жашоо, ааламдык жашоо, анан тынчтык жашоо гана болот. А эски жашооңордун бири да жакпайт. Эскертип коюу менин милдетим. Баягы атаң Кудайың дегендей, ата улуу болгондуктан, баштан көп нерсени өткөргөндүктөн баласы гың дебей аткарчу да, анткени баары бир билет. Баарын объяснение кылбаса дагы атасы акыры туура болуп чыккан. Ошол сыяктуу азыр дагы Кудай жерге келди, адамзат туура эмес жашап атат ошо балага окшош. Соттогонун соттоп, оңдогонун оңдоп, өстүргөнүн өстүрүп, өлтүргөнүн өлтүрүп, анан жерде бейиш пайда болуп, жерде чындык жашоо болуп, жерде тынчтык жашоо болот. Анан кандай болуп калат дегенде, деги эле адам жаралганда ушу периштелик сыпат болгон. Анан ылдыйлап кетип анан жерге түшүп алган. Ошо периштелик сыпат болгондо дин болгон эмес. Демек дин жоюлат. Улуулук өтүп кетет, эч ким муктаж эмес. Периштелик жашоодо болгондо адам өлгөн эмес, көп жылдап жашаган. Өйдөлүк өткөндө өлүм жоюлат. Пендечилик жашоо жоюлат, аял эркек арыздашуу, атаандашуу, жамандашуу дегендей. Башатка эле кайтуу куюну жүрүп атат делет да. Ошондуктан башатта адам улуу болгон деген ошол, ошон үчүн улуу кыргыз. Бекер ата албай атат да. Дүйнө эли дүңгүрөп жол таппай калган кезде нурдан жаралган, жомок менен жашаган манастын кыргыз эли кайыптан жол таап берет дегендей, кайыптан, ааламдан келгендиктен кыргыз эли ааламынан келген. Далилдери ааламдык дастандары, ааламдык салттары, ааламдык мүнөздөрү, жана теңирчилик дегендей, теңирдей сыпаты, теңирдей көз карашы. Ошон үчүн ар бир адам түшүнө карап иш кылганы, көкүрөгүндө эле мындай сезе билгени. Анан ылдыйлап кеткенде диниң эмес, милиция пайда болсо да оңдой албай атат. Түрмө пайда болсо да оңдой албай атат. Адам өйдөлөгөндө ошентип түрмө жоюлат. Адам ылдыйлап кеткенде кыжаалат болсо, кысылса, больница пайда болсо дагы, операция пайда болсо, реанимация пайда болсо дагы, реанимация. Скорый келсе да оңдой албай атат. Өйдөлөп кеткенде эле кыжаалатчылык жоюлат, пендечилик жоюлат, больница жоюлат. Ким муктаж болуп калат ага? Арыздашуу, атаандашуу, жамандашуу, бийлик талашуу, байлык талашуу өйдөлөп кетсе эле кутулган атат. Ошон үчүн эң биринчи бул ааламдык саясат, жаңы доордун саясаты. Ошон үчүн президентке ошон үчүн бардык да. Мен ишаратым кылып койдум, мен куткарайын дедим. Болбоду. Бир башка бир күндү көрүш керек экен да. Ошон үчүн 2011-жылы эле ааламдан байланыш болду. Ошол кезде Атамбаев катуу чыгып аткан кезде. Абдулдаев болбойт экен, Атамбаев болот экен президент. Эмнеге? Анткени Кыргыздын дагы бир көрөлү күндөрү бар экен. Көзү ачыла элек экен. Андан бери канча болуп кетти? Анан барып турган арыга жок, анан такалгандан баягы карайлаган там сүзөт дегендей, там сүзүп түсүп. Темселеп жүрүп тегин табат дегендей, анан темселеп анан тегинен кайтат экен да. Мына ошол процесс болуп атат. Жок Арсанлай, сенин дегелете тиги сүйлөгөн сөзүң бир жер жалган десең, айтыңыз бул жерде. Сен бул жерден тайбадыңбы деп. Мен тайган жокмун. Азыр бир саясат абууну сүйлөгөнгө мага бир тыйын. Ошо күндү көрүш керек эле. Мейли, кайсы улут, кайсы адам. Баары бул бир процесс. Адамдардын жан дүйнөсүн ойготуучу, жазалоочу сабоо дегендей, сабагандан баягы жүн иретке келгендей, бирөөлөр ошентип сабап, өзгөртүп, оорутуп бир нерселерди өткөрүш керек экен. Ошон үчүн бир мамлекет башчысы барып алып бир согуш уюштуруп атат, адеп деп. Бир жерлер артка тартып атат. Бир жерлер чучутуп атат, бир жерлер мокотуп атат. Ошондуктан бул өзүнүн эле болчу бир процесси. Эң эле бир чоң нерсе, эми ушу жаңы Кудайды таанып, тапкан адам гана жаңы доордо жаңы Кудайга кошулса калат.
болбосо куурайт дегендей, бир гана нерсе ошо аалам жерге түшкөнүн, Кудай жерге түшкөнүн, адам келбетин кийгенин, эки дүйнө биригип атканын, доор талабы башка экенин ошого акылы жеткен адамдар гана жаңы доордо күн баштар кылат. Жаңы доордо ошо дүйнөлөшүүнүн проектиси бос үй болуп берилет. Арыстан алай түндүк, жалгыз түндүк болот го, канча баш болсо, канча канат кереге болсо дагы. Канат үй болсо дагы. Ошо түндүккө интеллигенттер, тарыхчы, саясатчы, окумуштуу арбайлар биригип анан керегени аман алып калат дейт. Кереге карапайым эл, жаштар, улуттар, урпактар, көз ачыктар, манакчылар бүт ылдый жакта керегеде. Анткени жогорку аң сезимдүү адамдар түшүнөт муну. Таразалайт, талдайт, салыштырат, көптү көрдү, көптү окуду, көптү башынан өткөрдү. Ошентип келип анан биригүү болот. Ага чейинки энергия коротуу, убакыт коротуу, касиетке чарпылуу, бир жолду басып көрүп баягы эскини сүскүлөп, доор талабын билбей эле эскиче сүскүлөп атат да. Эски методдорду колдонуп. Ошондуктан мындай кереги жок ишке, кереги жок сөзгө убакыт коротпой, энергия коротпой, акчаңарды, күнүмдүк жашооңорду, бир күндүк өмүр деле өмүр да. Бир күндүк өмүрдү деле туура пайдалансаң, бир күндүк көңүл деле көңүл да. Ошондуктан бир гана аалам күчтүү, аалам чындык, аалам жеңди. Жер жашоосу күн өткөн сайын жеңилип атат. Ошон үчүн чоң аалам Арыстан Алайдын аты, баягы биздин энебиз бала кезде чоң Кудай, айланайын чоң Кудай деп калчу эле, өзүңөн башка паана жок деп чоң кош айтып, ансыгандай ошо чоң аалам деп берилет. Чоң аалам Арсылайга гана биригип, эскичилигиңерден чыгып, кутулуу жолуңар калды. Башка жолуңар да жок. Өсүп кутуласың же өлүп кутуласың дегендей, башка жол эртең өлүм, эртең оору, жөн эле бир куру бара болуп атат. Ана бүгүнкү деги эле болуп аткан азыркы дүйнөдөгү, Кыргызстандагы мындай учурчактагы обстановкаларды мен мурун эле эскертип коюп турмун. Аны мен кайра кайталап, майдалап сүйлөгөнгө деле болбойт экен. Кудай Бог знает дегендей, Бог знает айтып койгон мурун эле. Анан кайра кайталганга эми ал адам болбогондон кийин, ал бир майда болбогондон кийин, ал мен оозумун деле мындай барган жок. Майдалап сүйлөп, анан бир кайра Кудай бир пендеге теңелип алып, жок. Ал баары бир мен каалагандай болот. Жандар менин колумда, табият дагы, жылдыз инопланетандар дагы, адамзат улуту, дини, техникасы, илими менен, арбайлар абасы менен менин корпусума жайгашкан, баягы жан катары, энергия катары бир ок деп коет экен, ошо баягы жалгыз Алла дегендей. Анан ошого карап дүйнө айлана берет. Бул чындык. Эски Кудай жоюлуп кеткен жок. Эски Кудай энергия катары болгон болсо, азыр материяга айланды. Кудай жок эмес, бар, бирок материяга айланды. Анын оозу бар, анын көзү бар, анын адамзатка көрсөткөн билими бар, кадимкидей өсүп, кантип кутулуп кетет. Жок, муну аткарбаса өлүп кетчү соттук кудурет керемети бар. Ошондуктан сиздер да эртең ошо улуулук өтүп алсаңыздар, өзүңүздөрдү адам сезбей каласыздар. Анткени бизден ошо илим алып, түшүнүп түшүнбөй убара болуп, мен менен кошо түйшүк тартып жүргөн жигиттер, энелер, кыздар ошо азыр бийик деңгээлге жетип алды. Мен ошончо өсүп кеткендерине аябай кубанычтамын. Адам катары жашап атат, бирок ошо пендедей жашабайт, майдаланбайт.
баягы жаратуучулугу, сыйкыры, арбайда периштеде эмне керемет болсо, аларда азыр ошол керемети, кудурети иштейт. Мисалга, менин колум эмес умай энем колу дегендей умайлык иштейт. Менин сөзүм эмес баягы адамдын оозунда Алланын кулагында, пенденин оозунда периштенин кулагында дегендей, алардын сөзү ошо периштедей иштейт. Назары иштейт, көзү иштейт, сөзү иштейт, батасы иштейт, жек көргөн соту иштейт. Периштеде арбайда эмне керемет болсо, азыр тирүү, ошо Кыргыздан чыккан, менден өскөн жарандарда, карандарда ошондой бир кереметтер бар. Демек, оордан кутулуп, көскөрүн эле, эски жашоодон кутулуп, жүздөрү агарып, нурданып, бактылуу сезип, улуулук, бакыт, бактылуулук дегендей, улуулуктан бакыт таап, жердик жашоодон эмес. Көрүнө эле, бейиш жашоодо өтүп аткандар мына жашап баштады, көрүнө эски жашоо тозокко айланып баштады. Бул билимдин жыйынтыгы, эми мындан ары бул өзү чындык, мындан ары каалаганыңды кыл, бирок баары бир окшобойт. Ошондуктан кошул. Көрдүңүзбү, билимди эмне болуп баштап тур? Аял кандай болуш керек, эркек кандай болуп керек болуп, анан кыргыз, анан дүйнө, анан акырында периштелер, инопланетяндар кантип өтүш керек, кантип жашаш керек, анын ичинде мантра деген бар, мантрадай кайталап жүрүш керек. Мен улуумун, мен улуу энергиянын ээсимин, мен духумду эч ким түшүрө албайт, мен духум эч кимге багынбайт, мен кудаймын деп чыккандай эле, мен вирус жөнөтөм, куюн жөнөтөм, мен дүйнөдө кудай көбөйүп алыптыр, мен кудай болуп келдим бул дүйнөгө. Байлар, бийлер, кыйынсынган мамлекеттер мен жоём деп чыктым го, ошол болуп атат. Ошол сыяктуу эле, ошол миссия, ошол мисалга меники. Сен дагы ошол кудайга кошулуп келип, бул дүйнөнү жоюп, эски дүйнөнү, чындык улуулук дүйнөнү орнотушуң керек. Ошондо гана кутуласың. Сыйынуу, анан пендечиликти пир тутуу, байлык бийликтин аркасынан кубалоо ал. Арбайларга ал бир тыйын ал, байлыгың, бийлигиң, медицинаң, эски жашооң, мынтип көйрөңдөнүп бирөөгө көрүнөйүн дегениң, кагас мыйзамын, касиеттин астында эмне болуп калып, иштебей атат ошон үчүн. Пир туткан депутатың биlen, президентиңби, өсүп алган, мен үчүн эле эмес, керек болсо өсүп алган үчүн Арабыстан өскөн, Кыргызстан чыккан, арбай периштелик деңгээлге жеткен. Уул кыздардын, кыргыздын ааламдык күчкө айланып алган, ал ошолордун астында бир тыйын. Аалам үчүн жердик жашоо бир тыйын да. Маани да бербейт да, бул бир аң сезими ылдый жашоодо. Бул бир этапта, мына бу жерден бияка көтөрүлчү. Ошол сыяктуу бир гана жол бар, бир гана мыйзам бар, бир гана кудай бар дегендей бүттү, башка жашоо жок. Ушул идеология болуш керек, ушул баш мыйзам болуш керек. Анан элди улуулук өстүргөндө ал өзүнөн өзү табиятта мээрим төгөт, кырсыкта токтойт, маданиятта башка болот, саясатта башка болот, идеологияда башка болот, философияда башка болот. Жана мен айткандай, ылдый түшүп кетсе медицина пайда болду дегенде, медицинаң да жоюлат, соттошкон да жоюлат, сотуң да жоюлат, прокурорың жөн эле бир керек болсо, ааламдык мыйзам турганда депутатыңдын дагы мыйзамы, президенттиң да мыйзамы иштебейт. Ошондуктан жөн эле бир оора болуп атат да. Кайсы улутта болбосун, кайсы мамлекетте болушун үчүн баары бир кыргыз дүйнөнү башкарат дегенде, Арсеналай жан кудай башкара берет. Акыры кыргыздан келип аталат, дүйнө эле кыргыз болот же кыргын болот дегенде, акыры кыргыз болот. Кыргыз деген эми улуулук да. Улуу кыргыз дегенде, эми кыргыз деген өзү бая жылдыз дегендей улуулук. Ошо улуулукка өтүп анан дүйнө эле биригип, адам ата бир оонеден жаралыппыз, адам ата көзгө көрүнүптүр, адамдын башаты кыргыз экен, бир моундан сүйлөгөнү биринчи эле экени далилдер көп да. Анан эми эң башкысы, башка улут мүмкүн оружиясы менен кыйынсынардырып, бирөө улут мүмкүн байлыгы, бийлиги менен, территориясынын чоңдугу менен, нефти газы менен кыйынсынып келсе, жан кудай түшкөн, ушу жакыр
ууру жетимсиреген кыргыз эртең дүйнөгө башчы болот деген ошол. Ошондуктан кыргыз өз ордуңду билбесең, улуу кыргыз улуулугун тааныбаса, улуттарды ээрчип адашса, ар улуттун улагасында калат дегендей, бул баары бир болчу нерсе. Муну эч ким жое албайт, токтото албайт. Сөзүмдүн баш аягы ушул. Мындан ары, мындан дагы мыйзамды күчөтүп, эсепти жүргүзүп адамзат менен, арбайлар аркылуу, табият аркылуу соттоп, акча баалык эмес экенин, актык баалык экенин, бактылуулукту жерден эмес, улуулуктан издеш керегендигине такап коем да. Ошондо анан жер жашоосунан тозоктон качкандай, анан адамдар улуулукту көздөй качып жөнөйт. Өсүп алыңыздар.